Assalamu алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала кармап жаткан орозолорубуз кабылган болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Сен илимден бир бөлүк үйрөнсөң, мейли ошол учурда ага амал кыл же амал кылбагының сен үчүн 1000 рекет нафил намаздан жакшыраак." Ошондуктан жогоруда айтылган фазилетке ээ болуш үчүн биз суроо жооп долбоорубузду баштайбыз. Сиздерге белгилүү болгондой, албетте бул суроолорго баарыңыздар жооп берсеңиздер болот. Студенттер дагы, келген жергиликтүү жамааттар дагы, жана эскерте турган нерсе, ошол суроолорго жооп бергендерге албетте бул жерге белектер да дайындалган. Алгачкы суроо: адамдар канча негизде аял тандашат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну өзүнүн хадисинде да айтып кеткен. Жооп берем дегендер бар экен, машалла. Көбүнчө бул суроо жаштарга тийишели окшойт. Машалла, айтыңыз. Микрофонду алыңыз. Assalamu alaikum. Негизи аялды динине караш керек, иманына караш керек, анан ата тегине, Дини менен иманы бул экөө бир эле нерсе. Сиз жалпысынан бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 нерсени санап берген, ошол 4 нерсени санап беришиңиздер. 4 ошо иманына караш керек, Иманына, анан ата тегине караш керек, тегине. анан сулуулугуна да караш керек, анан кийин байлыгына да бир аз көңүл буруп коюш керек. Машалла, жооп тура болду, келип белиңизди алып кетиңиз. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтып кеткен: "Тункахул мар'ату ли арбаин", адамдар аялды 4 нерсесине карап үйлөнүшөт. Биринчиси байлыгына, негизинен ошого карап үйлөнүш керек эмес. Негизи адамдар ушундай кылышат, байлыгына карап үйлөнүшөт, ата тегине карашат, сулуулугуна карап, байке айткандай сулуулукка да карап коюш керек дегендей, байлыкка карап коюш керек дегендей, ошого карап үйлөнүшөт. Анан диндарлыгына, такыбасына карап үйлөнөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистин этегинде өзүнүн үммөтүнө насаат айтып кетти: "Фазфар бидати дин тарибат ядака", сен диндарын тандагының, такыбасын тандагының ийгиликке жетип бактылуу болосуң дейт. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам насааты биз үчүн пайда. Биринчи суроодо бактылуулук туурасында бир тема ачылып калды. Ошондуктан экинчи суроо бактылуулук туурасында болмокчу. Суроо мындайча: бактылуулуктун 4 белгиси бар, алар кайсылар? Бактылуулуктун 4 белгиси бар, алар кайсылар? Машалла, жооп берем дегендер бар экен. Дагы жооп берем дегендер болсо, кол көтөрүп жооп берсеңиздер болот. Биринчи көтөргөн байке, айтыңыз. Микрофонду алыңыз. Ассаламу алейкум рахматулла. Бактылуулук 4 белгиси бул жакшы улуу, Тура. Жакшы аял, Тура. Жакшы кийим. Жакшы кийим. Бул да жакшы нерсе, бирок 4 нерсенин ичинде жок. Машалла. Жакшы кошуна. Жакшы кошуна. Байке өзү бүтөрөт окшойт. Жакшы унаа бирөөсү. Жакшы улуу, то есть. Жакшы улуу. Дагы бирөө. Бир нерсени 2 жолго айтыладыңыз окшойт. Кенен үй. Жакшы үй эмес, кенен үй. Машалла. Бияктан дагы айтып коюшту, бирок кантсе дагы ээси келсе бесин бер, жооп тапса белек бер дегендей жооп тура болду. Келип белеңизди алып кетиңиз, машалла. Жоопту дагы бир жолго кайталап койсок, бактылыктын 4 белгиси бар. Ошонун биринчиси кенен үй, жакшы такыба аял, жакшы унаа жана жакшы кошуна. Машалла. Үчүнчү суроонун ыкмасы башкача болмокчу, башкача түрдө болмокчу. Негизи адам баласы ислам динин, өзүнүн динин жакшы тааныш үчүн сираттан кабар болуш керек, сиратты жакшы билиш керек. Анықтан кийинки суроо сираттан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунан же сөзүнүн бир контекст үзүндө алып берилет. Ошол кайсы жерде келген, кайсы окуяда келген жана ким айткан, ошону табыш керек. Анда эмесе суроо. Суранам, өзүңдүн ишиңди кылчы. Бул кайсы окуяда келген жана буну ким айткан? Сөздүн автору ким? Студенттердин арасынан жооп берем дегендер бар экен, жергиликтүү жамааттан дагы жооп берем дегендер болсо. Суранам, өзүңдүн ишиңди кылчы. Дагы жооп берем дегендер барбы? Буякта бирөө аябай кол көтөрүп атат. Айтыңыз. Микрофонду алыңыз. Бул Мусабир адам сөзү. Умар радиаллаху анху айткан. Аялы төрөп жаткан кезде Умар радиаллаху анху келип турганда, бул чоочонун кайсы жактан эне суранып өзүң ишин кылчы деп айткан. Машалла, жооп тура болду. Келип белеңизди алып кетиңиз. Белекке дин үлөн аттуу китеп берилет. Бул китептин ичинде дагы ислам тарыхы туурасында көптөгөн илимдер жазылган.
бул жерден кененирээк окуп таанышып дагы көптөгөн маалыматты алсаңыз болот. Туура жооп туура болду. Умар радиаллаху анху падыша болуп турса дагы кечкурун адамдардын акыбалы кандай экенин ошону билиш үчүн шарды кыдырат эле. Күндөрдүн биринде шардын четинде бир алачыкты көрөт. Анын жанында бир адам турган болот. Ал эми алачыктын ичинен болсо бир кыйналып жаткан адамдын үнү чыгып турат. Анан Умар радиаллаху анху баягы адамга барып, силер кимдерсиңер? Жана баягы алачыктын ичинен чыгып жаткан үн эмне болгон үн деп сураганда, баягы адам албетте ошол учурда көңүлү жок болгон болот. Умар радиаллаху анхуга падыша болсо дагы аны билбестен туруп суранам, өзүңдүн ишиңди кылчы деп жооп берет.